Саламатсыздарбы, урматтуу Бизон медиа порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 31 август биз борбордук аянтабыз. Биздин башкы майрамыбыз болгон эгемендүүлүк күнү анын урматына Бишкек мэриясы Бишкектин тургундары жана коноктору үчүн салтанаттуу концерт өткөрүп жатат. Алдыда концерт кандай болду, элдин маанайы тууралуу биздин кененирээк репортажыбызды көрсөңүздөр болот. Барыңыздарды бүгінгі Қырғыз еліндегі чоң майрам салтанатыбызға қош келгендер деп бүгінгі барыңыздарды майрамыңыздар менен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы. Уважаемые жители нашей прекрасной столицы и гости Бишкека, позвольте от всей души поприветствовать вас в этот замечательный и очень знаковый день для нашей страны под открытым августовским небом. В последний день уходящего лета мы хотим пожелать вам хорошего настроения и широких улыбок, потому что сегодня мы приготовили для вас самые лучшие выступления самых талантливых мастеров искусств Кыргызстана. Добро пожаловать на главный концерт, на главной сцене нашей страны. Анда бисе даяр болсоңуздар, сиздердин дүркүрөгөн алгачкы кол чабуулуңуздар менен Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ала Тоо аянтындагы концерттик программасын баштаганы турабыз. Алдыңыздарда Токтогул Сатылганов Миң кыял оркестры аткарат. Оркестрдин башкы дирижеры Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Телегенов. Желаем всем приятного вечера. Çayka, güldürsün boylu, güldürgün teyip, yürüçeli boylu, indi kantanma. Merhabalar benim. Bardığında tepsilik kalayım. Barı orası. Şu zaman oradan sakayıp gidelim barız.
Менин атым Жаниетта болот. Концерт кандай өтүп атат? Жакшы. Деп атамыз? Ооба. Бизден мына Кыргызстандын эгемендигине 30 жыл деген круглый дата. Ошол себептен элди көрүп атасыздар, канча эл келип атат. Кайдыгер эмес адамдарыбыз көп экен. Шаардан, айылдардан келип атышат. Маанай жакшы, просто көп күтүп калдык дегене. Анан өзүңүздөр көрүп турасыздар, отурган жер жок. Ошого карабастан турабыз. Негизи рахмат, жакшы концерт болуп атат. Чоң рахмат. Элдерибизге эгемендүүлүк 30 жыл болуп атпайбы? Мына чек араларыбыз дайыма бекемделсин, такталбаган чек аралар такталсын. Анан элибизге ар бир кыргызга мындай айтканда чың ден соолук каалайм. Үй бүлөлөр мынтип миграция кетпестен биз өзүбүздүн кыргыз жерибизде эмгектенип, ушул жерде жашап, өзүбүздүн Кыргызстанды көтөрөлү. Ошону мен каалайм бардыгына. Ар бир үй бүлөгө тынччылык, токчулук, бакубат жашоону каалаймын. Кымбаттуу биздин коноктор. Бүгүн Кыргызстан үчүн ар бир Кыргызстандын жарандын эң маанилүү күнү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. 30 жылдык мааракеси. 30 жылдын ичинде кандай гана окуялар, саясий окуялар өткөн жок биздин мамлекетибизде. Ар дайым биздин элибиз, биздин бир болгонубуз мамлекетти сактап, өнүгүүгө багыт албакты. Бүгүн дагы биз ушул жерде силерге баарыңарга майрамыңар менен куттуктап, чын ден соолук, узун өмүр, албан ийгиликтерди каалайм. Бүгүн майрамдык концерттик иш-чараны уюштуруп атканда алдыңарга Кыргыз Республиканын эмгек сиңирген, атагы чыккан ырчыларды тартуулап атабыз. Эң негизги бул майрам, бүгүнкү концерт жагымдуу ырлар менен жана патриоттук ырлар менен коштоп көңүлүңүздөрдү ачканга бир шарт түзөт деген ойдомун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Азыр мына көз алдыбызда марага келип олтурат. Кадимки тайтөөлдөр, тайтурдулдар арыштаган, бул замандан калышпаган, дагы бир жөөгүлүк. Оболбек Осмонбеков 26 августта Таластын кызыадыр айылынан таңга чук өз жүрүшүн баштап, Ала Тоо аянтына келди. Бүгүнкү күндүн каарманын салтанаттуу тосуп алалы.
каалайм. Дайыма тынччылык болсун. Ушундай жакшы күндөр боло берсин. Рахмат. Ne deymiz, bazı ele Kırgız elimiz ele bayram menен kutlayбыз. Анан бизде ушунчалык эл көңүлүнөн аткан Садыр Жапаровго президентибизге рахмат чоң. Урматтуу кыргызстандыктар жана кыргыз элим, силерди келип ушул 30 жылдык эгемендүүлүк майрамыңар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Баардыгыбыздын ден соолук чың болсун. Ишибизде ийгиликтер болсун. Силердин да ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.